тилекке каршы акыркы жылдары пандемиядан кийин аутизм, СДВГ, ЗПР, ЗРР диагноздары кескин көбөйүүдө. 217 миң өзгөчө адамдын 37 миңи өзгөчө балдар. Бул бир райондун калкынын санына тете. Бирок бул балдар үчүн 100 орунда эле реабилитациялык борборубуз бар тилекке каршы. Өзгөчө балдардын медициналык кароодон өтүүсү, дарылануусу, билим алуусу абдан кымбат. Логопед, дефектолог, аботерапия, сенсорная интеграция жана башка реабилитациялардын бир эле 40 минутталык реабилитациясы 700 сомдон 1,5 миң сомго чейин. Орточо реабилитация bir айда 70-80 миң. Ал мүмкүнчүлүгү барлар андан да көп сумманы сарпташат. Өзгөчө балдар реабилитацияга, абилитацияга, социализацияга, инклюзивдик билим берүүгө абдан муктаж болуп турушат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзгөчө балдарга өзүңүз өзгөчө көңүл бөлүүңүздү абдан суранат элекпиз сизден. Мүмкүнчүлүгү барлар борборго келип реабилитация кылууда. Ал эми аймактарда реабилитация борбору жоктон энелердин жүрөгү ооруган бойдон балдар өнүкпөй, өспөй калууда. Бул балдардын дагы таланттары, жөндөмдөрү бар. Буларга реабилитация кылсак, кадимкидей өнүгүп, өсүп, келечекте өздөрүн камсыздап, керек болчу коомго дагы пайдасы тие турган жарандар. Бул көйгөйдү чечүүдө бала бакчаларга логопеддик штат жана методисттер керек. Ал эми мектептерге психологдор жана улуттук иримдерди киргизүү азыркы замандын талабы. Андан тышкары жогорку окуу жайларда региондо спецпедагогиканы киргизүү бул азыркы замандын муктаждыгы. Мамлекеттик социалдык заказдын негизинде Нарынга 3 ай мурун реабилитациялык борбор ачканбыз Мейкин Бекер. Ал жерде азыркы учурда 1,5 жылга реабилитацияга балдар кезекке туруп калды. Экинчи көйгөй балдарыбыз гаджеттерде, виртуалдык оюндарга, социалдык сеттерге байланып, искусственный аутизм менен жабыркашууда. Бул балдардын көңүл буруусу, кабыл алуусу, эске сактоосу, ой жүгүртүүсү бузулуп, тилдери кеч чыгууда. Өзгөчө балдардын дагы мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, буларга мүмкүнчүлүгүн чектебестен мүмкүнчүлүк түзүп берүүбүз зарыл. Булардын эмоционалдык абалы, физиологиялык абалы, социалдык абалы, интеллектуалдык абалдары азыркы убакта жабыркоодо. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, региондорго өзүңүзгө бир эме кылып, көзөмөлдөп реабилитациялык борборлорду куруп берүүңүздү абдан суранат элек. Өзгөчө балдардын Рахмат.